кээ бирде ушундай сезим болуп калып атпайбы? Бир-эки китеп окуп эле мен бейишке чыкпаганда ким чыгат деген сыяктуу сезимде отуруп калганда учур болуп калат. Мына визитный карточка деп коет го билесиздер да. Мисалы бир немеге кирсеңиз, мында басып көргөзбөй кирип кете бересиз го. Мен бейишке чыкпаганда ким чыгат деген сыяктуу бир сезимде отуруп калгандан Кудай сактасын. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн Азирети Умар радыйаллаху анху коркуп турган. Эгерде адамдардын бардыгы бейишке кирет, бирок пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бир үммөтү бар, ошол тозокко түшөт десе, ошол мен болуп калбасам экен деген. Мен кайткан иши бирөөсү болот тур да, кыямат күнүнчө далайдан жаралап кой деген жок. Чындап эле айткан, жасалмас жок эле. Мен болуп калсам керек. Эмне үчүн? Анткени муну бүтүндөй мусулмандар падышасы мен сөзсүз бир жерден жаңылам да мен ат жаңылбайм деген мааниде. Азирети Умар ошентип коркуп аткандан кийин биз андан өтө коркуп ибадат кылышыбыз керек деген сөз. Этиаттык менен өлүмгө даяр болуу ар бирибиздин парызыбыз экен, милдетибиз. Дайыма өлүмдү унутпоо. Эртели кеч бир күнү периште, Малакул Маут, өлүм периштеси ассаламу алейкум деп кирип келет. Ва алейкумуссалам дегенге жетишебизби, жетишпейбизби аны бир Кудай билет. Ошон үчүн таксыр экенибизди унутпайлы. Өткөндө айтканбыз, таксыр деген эмне деген эле? Сокращение. Өлүм периштесинин тизмесинде барбыз, ар бирибиздики. Бирибиздики 70 жаш, бирибиздики 50 жаш, бирибиздики 80 жаш, бирибиздики 90 жашта сокращение болосун деген тизме бар. Ошон үчүн биздин Орто Азия эли таксыр, сокращение деген терминди көп колдонгон. Өлөрүңдү унутпа деген сөз да. Таксыр десе аны кийин мындай мааниде колдонуп калды. Мырза деген мааниде. Ассаламу алейкум таксыр кандайсыз десе, улуу кичиге да таксыр дей бересиз да. Таксыр деген бул мырза деген мааниси. Господин орусча айтканда. Товарищ господин дегендей. Ушундай эле колдонгон. А бирок өзөк түпкү маанисин карай турган болсок, сокращение эртеңки дүйнөдөн өтө турган кандайсың дегендей эле кеп да. Унутпа, өлүмдү унутпа деген сөз.